Арбаңыздар, ардактуу телегөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздүн бүгүнкү коногу профессор, академик, легендарлуу парламенттин депутаты, ырчы, обончу Айтор Көпкырдуу таланттын ээси Жамин Акмалиев агайыбыз конокто. Агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Сиздей таланттуу инсан менен студиябызда көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Келиңиз агай, алгач кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Эми ушул жаш кезде жүргөндө ойлогон эмеспин да. Мен ушул бир топ жашап 89га чыгып, мына май айынан 90га карап, ушул өзүмдүн өмүрүмдө көп нерсени учуратам, башымдан көп нерсе кишилер менен жолугам, ар кандай оорчундуу окуялар болот деп ойлогон эмеспин. Эми тиги өмүр деген бай учкан куш экен, тез эле өтүп кетет экен. Бирок ошентсе дагы рахмат ушу мени чакырганыңарга, себеби мен мындай элге, калкыбызга, өзгөчө жаштарга насаят болуп айта турган сөздөрүм көп да. Мен оюмча ушу менин бирден бир милдетим, илимий иштерди аткарып, чыгармачылык менен ушул өзүмдүн өмүрүмдө өткөн окуяларды, өзүмдүн тажрыйбамды ушу жаштарга айтып калтырсам деген ойдомун да. Ошон үчүн сиздер чакырганда абдан кубандым. Анан бүгүн бир кенен отуруп алып мындай болгон окуяларды айтып берейин деген оюмда. Ооба агай. Анан агай, сизди көпчүлүгү коомдук ишмер, саясатчы катары билип келишет. Ал эми бүгүн биз чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө сиздин чыгармачылыгыңызга көбүрөөк басымдуулук жасап, жан дүйнөңүздү ачалы деп турабыз. Рахмат, аракет кылып көрөлү. Агай, сиздин ушул өмүр баяныңызды карап чыктым. Анан 15 жашыңызда эле окууну, орто мектепти бүтүпсүз да. Анан ушул окуучулук күндөрүңүзгө, бир балалык чагыңызга кайтсак. Мен Нарын облусунун Актыл районунун Үгүт деген мындай Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан кооз жеринде төрөлүп турмун. Анан эми ошо бала кездеги эң менин мындай эстеп калгандарым бул согуш жылдары. Мен 1943-жылы 1-класска өттүм. Аябай анча кезде Нарын аябай суук, кар калың. Ошо мектепке барганда анча-мынча балдар чогулуп, окууга кирише элек колубуз муздап, себеби от жагылбайт. Анан кийин жасал десек сыя жок, анын үстүнө кагаз жок. Анан ошо эптеп бир жана китептердин ортосуна анча-мынча ачык жерлер калат эмес, ошого алып келип, буганды ошого жасып, сыянын ордуна жошону жасып, ошентип окугандарым эсимде да. Бирок ошондой кыйын учурда дагы бизди ушу эжебиз бар аябай жакшы окутуптур да. Ошо кезде окугандарым ушул убакка чейин эсимде. Эл ушунчалык адилеттүү, ушунчалык мындай сапаттуу окутчу экен. Ошол кыйын согуш жылдарындагы айткан сөздөрү менин ушул убакка чейин оюмда. Анан кийин эми ошол жанакы Нарын дарыясын айтканда мен унута албайм. Ушу Нарын дарыясы жайында кирип турганда ушу барып алысыраак отуруп алып караганды жакшы көрчү элем да. Ушу Нарын дарыясы ушундай аябай катуу келип агып атса, ушундай Нарын дарыяда күчтүү болсом, дайыма ушундай агып турсам, ушундай тимеле мындай каармандуу болсом деп ушу Нарын дарыясы аябай кызыкчу элем да. Анан бир жолу ал кезде бизде көпүрө жок Нарын дарыясында, Наркы үйүсүндө Аккыя Көкжал деген колхоздар бар, бир жагында биз. Анан бирок карым катнаш керек да. Анан бир жолу жайында атам мени атка учкачтырып алып ушу Нарын дарыясын кечкен месимен кетпейт да. Эми ошол кезде бир Эрмат деген суучу киши бар эле. Эми ушунчалык акылдуу киши экен, эч кимди өлтүргөн жок. Ошо суу менен баратсак, бая барганда эле абдан терең экен, суу аттын буту тийбей эле мындай сүзүп калды. Анан бир маалда карасам, баягы суу аттын жалынан ашып өтүп атат. Мен артында отсам, аттын соорусунан суу өтүп атат. Буттун баары суу. Мен ойлодум, ушу менен бүткөн экен, агып кете берсек, жок, ошондон чыгып кеттик. Ошо суучун алып чыкты. Мына ушу Нарын дарыясын кечкеним атамды учкачып алып, ушу убакка чейин эсимден кетпейт да. Анан ошентип жүрүп, баягы согуш жылдарында класстан класска аттап, мен мурун эле билчүмүн жазганды. Анан 15 жашымда райондун борбор Дөрбөжүндө бүттүм, Сталин атынан мектебин. Анан 15 жашымда бүтүп эле ошол эле ал кезде окуу деген эми абдан кыйын болчу. Балдардын көпчү окуй алчу эмес, Фрунзеге кетчү эмес, бирок атам баягы канча дагы актив болуп жүргөн киши окубасаң болбойт да. Мени Фрунзеге окууга жөнөттү да, 15те барып окуп кел деп. Агай, ошол учурда баягы чынында өзүнүн билими менен гана окууга өтчү экен да. Сөз. Анан эми ошол окуу 15 жашымда Фрунзеге келип атпайм. Мен келгенден кийин мен таң калтырып, ушу убакка унутпайм, 15 жашым, бул 1951 жыл. Боюм 1,5 метр, тымындаймын.
Анан баягы Айыл чарба институтуна келип өтүп атам, агрономия факультетинен кийин 1-сентябрда окуунун башталышына карата чоң жыйнаш болду. Агеси баардыгы орус тилинде окуйбуз. Анан эле баягы жыйнашта институттун директору деп койчу Жүзүмкул Кудайбергенов деген сүйлөдү. Анан да бир эки мугалим, анан бир эле татынакай эле сулуу орус тили жакшы билген бир Бакый гана бир жигит сүйлөп калды. Аябай сону сүйлөдү. Анан мен сурап атпаймынбы, бул эмне деген жигит? Ушундайдагы чоң эле кишкен студент, бул Чыңгыз Айтматов деген биздин студентибиз деп айтып атпаймынбы? 1950-жылы мен 15 жашымда Чыңгыз Айтматовду көрүп атпаймынбы? Ошол кезде ал киши 3-чү курсту бүтүп, зоотехния факультетинен 4-чү курсту өтүп аткан экен. Анан ошол институт боюнча жалгыз Сталиндик стипендиат ошол Чыңгыз Айтматов экен. Ушундай сонун сүйлөгөн соң ойлодум да, жана биринчи Нарын дарыясынан үлгү алгым келсе, ошол жерден ушу Чыңгыздай болсом, ушундай да мыкты болсом деп өзүмө кыялданып калдым. Бирок Чыңгыз 2 жылдан бүтүп кетти. Мен кийинчерээк 56-жылы бүттүм дагы, андан кийин Чыңгыз менен 10 жылда 1966-жылы Москвада Кремль ичинде жолугуп таанышып атпаймынбы. Мына биринчи ошо келгендеги абдан мен эсимде алган Чыңгыз Айтматовду көрүп калгандыгым. Анан экинчи келгенде кымындай боюм, такыр эле орустун балдары тоготпойт, пацандашат мени. Анан ардан жүрсүп, анан бир күнү айттым, эмне үчүн мен мындай аракет кылбайм чоңойгонго деп барсам, бир спорт залы бар экен, анан спортко кирип кеттим. Спорт деген билчү эмеспи. Болгондо гимнастика менен мен машыгып калдым. Гимнастиканы машыгып отуруп 2 жылга жетпей мен зыңкыйган жигит болуп чыктым. 1,67 сантиметр болуп эле, боюм өсүп атындакай болуп эле. Баягы гимнастика кечинде келип заниматься этип эле сонун болуп чыктым. Ошентип жүрсөм өзүм. Анан 1954-жылы 3-чү курста атайын комиссия келет. Россияда спортсмен тандап алалы деп атасыз, бирок кыргыз болсун. Себеби Москвада 1954-жылы согуштун учурунда болгондон кийин физкультуристтердин бүткүл союз парады болот деп келиптирди. Баягы спорт менен ишим жок киши ошол жерде туруп мени тандап алышпай, ушундай жакшы жигит экен деп, гимнастиканы билет экен деп барып, анан ошентип 54-жылы мен Москвага барып атпаймынбы? Ошо бир 300 киши бардык Кыргызстандан. Ошонун арасында биринчи жолу Москваны барып көрдүм. Ал кезде 6 сутка жүрчүбүз. Анан барып Динамо деген стадион өткөндө тилекке каршы Сталин атабыз 53-жылы өтүп кеткен. Биз көрбөй калдык, эл төрүчү барып калды. Бирок ошондо жана Хрущевду, Булганин, Молотовду көрүп, анан ошо таң калып келдим. Анан келгенден кийин 2 жылдан кийин мен жанагы көркөм чыгарымга катышып орус жырдап жүрөм, бирок комуз чертем. Келишиптир да бир комиссия. Профсоюздардын бүткүл союздук тиги көркөм чыгармасын кароо болот экен. Ошого бир кыргыз керек, комуз четкен деп, дагы мени жактап, мен 5-чи курста окуп атам. 56-жылы дагы Москвага алып кетишти. Анан барып ошо Москвадан 5 киши комузчу бардык. Ошонун ичинде Жапар Шабалдаев да бар, абдан мыктылчу болчу. Бешөөбүз оюн ойноп, чоң театрда концертте катышып, бүткүл союздук өздүк көркөм чыгармасынын лауреаты болуп кетти. Ошондон анан 56-жылы бүтүп, мен Айыл кыштакка жумушка иштеп кеттим да. Мына ошол институттун ичинде ушунчалык орусча окуялар болду. Демек агай, сиз студент кезиңизде эле аябай бир жаныңыз тынбаган жигит экенсиз да. Ооба, ошо баарына катышып, анан бирок ошентсе да мен окууну жакшы окуп кеттим. Эми мен 10-класска чейин Акталадан кыргыз тилинде бүткөм, абдан кыйын болду. Бу жакта орус тилинде экен да. Мен 5 жылдын ичинде 2 институт бүттүм да. Биринчи орус институтун бүттүм, тил. Экинчи Айыл чарба институтун бүттүм да. Бирок 2 жылдан кийин эле орус тилин үйрөнүп кетип, мен анан жакшы окуп, бул институтта 5 менен окуп туруп, алдыңкы студенттерден болуп, анан кийин окууну бүткөндө ал кезде ар кайсы чарбаларга жөнөтчү да, сөз барышың керек болчу. Бирок барганда алдыңкы окубаган жигиттерге, студенттерге мүмкүнчүлүк берчү. Кайсы жакшы чарбаны тандап алсаң болот деп, анан мен эми Нарынга барганда болду. Дыйканчылык деген жок деп, тиле мал чарбачылык. Бир ушул дыйканчылык өнүккөн жерге барып үйрөнөйүн, өзүм каалап Ысык көл облусунун түп районунда Каракол деген совхозго барып атпаймынбы? Анан барсам бир кичине көпкөн депутат директор бар экен, мени кабыл албай коюп, анан кайра келип, анан кийин тиги кайра Нарын облусунун тиги 53-чү жылкы заводуна кетип 2 жыл иштеп келдим да. Анан 2 жыл иштеп келип, баягы тарбия алып келип, баягы тажрыйба алып келип, анан 2 жылдан кийин келип кайра Фрунзеге келип, анан аспирантураны бүтүп, анан андан кийин 62-жылы Айыл чарба өнүмдөрүнүн кандидаты болдум. Агай, ошо сиздин негизги кесибиңиз агроном болуп жатпайбы? Анан агроном ооба, айыл чарба багытында дагы ушул күнгө чейин өзүңүздүн салымыңызды кошуп келесиз. Анан баягы мен өмүр баяныңызды карап жатып, баягы окуучулук кезде көбүрөөк чыгармачылыкка жакын болуп, мен ырчы болом, артист болом деп айтчу экенсиз да.
тайғаны ай қоқсап кенді тоқойды аралаба жүрдім жайғаны ал жақтан жұмсақ селгелі жалбырақ бұтақ термелі Бұл өзімін şu шығармашылыққа тартылып қалғанның себебі де 1948 жылы мен оқып жүрген кезде біздің айылға Ақтала районына Мұса бай етіп келіп қалып атпай. Кіші ошол Ақтала районынан болады, Байгөчөк деген айылдан біздің жаныбызда. Анан келсе атам өкө 1 жылда туылған кишилерде тең түш экен жаш кезден 1902 туылған кишилер. Анан соғыш жылынан кейін жүдөп турган элдер кышында Аким алы деп айтып атат, сен алып келе Муса акемди. Биз ушинтип турган кезде үйүнө болуп калган келип атпайбы. Анан үйгө келип концерт берген үйгө келип Муса акем ырдап атпайбы. Ошондон Муса акемдин үйүнөн угуп ырларын баягы укмуштай жарап көр, сагынам, алмалам, окудум борбор шаарынан ак зыйнат даанышмандарын угуп ошондон дүйнө маңтарлуу, ошондо мен ырчы болоюн деп атпайбы. Анан бирок ырчы болоюн десем атам болбойт, артисттердин турмушу аябай кыйын экен. Ушинтип эле айылда кыштактап жүрөт. Башка адиске бар, эки адис болбойсуң, ырчы болбойсуң, содыр болбойсуң. Анан мен келип Айчар университетке келип калып, анан атпайм. Бирок ошондо Айчар университетке келген соң болбой көркөм чыгармага катышып, анан Москвага барып жана комуз чертип келген соң кийин абдан эле кызыгып калдым да. Анан бир ай иштеп келгенден кийин анан ошол 1956-жылы кетип 58-жылы келдим. Анан келген соң эле ошол кезде радио, телевидение чыгып калган да, өзгөчө телевидение жагынан чыгып калган. Анан ошо кичине ырдап жүргөнүмдү угуп калышып эле мени баягы немеге тартып башташты, кел деп. Анан барып ырдаталы ырдай албайм, жакшы эми айтат, эми даярданып кел деп. Бирок ошондо ойлодум, бул даярданганда бир эми Муса акемдин ырдай бергенде болбойт, андай ырдай албайм, өзүмчө чыгарып көрбөйм да, ошентип баягы кызыгып жүргөн ошондо 60-жылдардын башында коом чертип өзүм аспирантурам талаада кечке чейин кант кычасы менен иштейм. Бирок ошо чарчасам да, чарчаганчыда комуз ырдап жүргөн мен жал-жалын дегендерди чыгарып атпайм 60-жылдын башында. Анан ошону анан башталып анан кетти, бирок кийинчерээк чыгармачылыгыма менин баягы кызматка өтүп кеткениме чоңоюп кеттим да, чарбанын жетекчиси, Айчара министрдин биринчи орун басары, андан кийин партиянын Сокул райком биринчи секретары болгон соң эле токтоп калды. Себеби ал кезде ырдамак тургай, ырд айтканды туура көрүшү эмес да. Себеби баягы радиодон ырдап калган соң жанагы жал-жалым ак кептерди жазса ошондо ЦКнын секретары айтты да, бул эмне деген аким айтып тартипке чакырбайсыңарбы? Өз партиянын Сокул райком биринчи секретары болсо, жаштарды тарбияласа, анан өзү туруп алып биякта Секетбайдырда отурса болбойт деп, атайын барып радиодон тиги ырларымды токтотуп коюп атышпайбы. Агенсе Асанбек Токонбаев деген радионун башчысы болчу, кемде ошол мага айтып атпайбы, жа мени кечирип кой, ырларыңды бербей калдык, СКдан ким экенин айта албайм. Партиянын секретары даганда болуп токтотуп койду, кийинчерээк балким баштап кетесиң деп ошондон өзүм чыгармачылыгымда токтоп калды. Бүт эле партиянын баягы съездин тарыхый чечимдерин айтып калдык да. Анан ошентип бир аны кийинчерээк кайра беришти, анан ошондо токтобогондо балким ошо уланып кетмек да, ошол жерде бир аз токтолуп калды да. Көп убакытка токтолуп калды да. Көпкө чейин анын үстүнө кол бошобой калды. Эми Сокулук деген республикада эң чоң район, иш көп, кол бошобойт. Адам партиялык съездер болот, немелер болот, кол такыр эл менен жолугушуң керек, ошентип ошондо токтоп калгандан кийин ошону токтобогондо балким да бир топ ырлар чыгып калма эле деп ойлойм. Бирок ошентсе да азыр баары бир өзгөчө мына жашым келип калганда кечинде балдарымдын алдында ол өзү комуз чертип келди, анча мынча ырдап, мен баягы мурдай болбосо дагы ырдабасам өзүм баягы жарпым жазылбайт да. Ырдап черимди чыгарып алам деп эсептебайм. Демек сиздин ушул ырчылык шыгыңызды Муса Баетовдун ырын көрүп таң калып, эми Мусадай ырчы болбойт, Мусадай ырчы да жок, кайталаңыз ырчы. Ал мурун патефондон угуп жүргөн ырлар, бирок өзүн үйдүн жанында отуруп алып таң атканын укканда ошондон шыктарынан Муса акемди болсо, ошонун таасири менен Муса Баетовдун таасири менен мен ырчы болуп анан обоюн чыгарып калдым да. Жакшы агай, чыгарма ушул ырларыңыз боюнча да сөз кылып калдык. Мына жал-жалым, жай түнү жана ак кептерим деген бул ырлар сизге таандык. Анан ушул ырларды баягы 1961-жылы аткарып калдым деп калбадыңызбы? Анда эмесе биздин көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды окшойт. Сизди бир
ырдаталы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Sen barsın деген ырда лирикалык ыр. Bunun ырдын чыгарып калышына Кыргыздын көрүнүктүү жазуучу Шүкүрбек Бейшанаев деген киши болгон. Анын балдар жазып жүрсө, бирок ырда жазып калчу. Анан ошол киши айтып калды, Жамил, сен жакшы ырдайсың, мен бир-эки ырларым бар эле. Көпчүлүк проза жазып жүрөт, тоголок болду жөнүндө роман жазып. Анан бир ыры бар экен, сен барсың деген сөзү. Ушуга роман чыгарып көрбөйсүңбү? Өзү мындай менден уюшпочу, бирок суранды да. Мен дагы бир сөзүм калса сенин аттарыңда, анан мен чыгарып sen barsın degenden ошону радиого берген, ошо радио бар экен, бир эми азырдап көрөйүнчү. Sen barsın. Келиңиз. Сөзү Шүкүрбек Бейшанаевке, обону меники. Жал-жал көсүйкүм ой жаш селким, жолумдан неге ай кабылдың, көңүлдөн жаркып ойнойсуң Kanatı sımal oy canımdın, Yürektün çoğun tutantkan Ottuğu belen oy kanımdın, Ottuğu benim oy hanımdın. Жақшыдан көрсем oy bir ölüm, Okşatam sağan ay tügöydü, Daima birge bolboğun Özüme koyam oy güneydi, Ortada tereң suyunun Orgutup algan oy süreyli, Kulpundan bürün oy düşpegen, Mahabat sıykıray güç belim, Çalıksam çalkar sen barsın Dayraday taşıp oy güçtenim, Çalıksam çalkar sen barsın Dayraday taşıp oy güçtenim, Dayraday taşıp oy güçtenim. Баракелде агай, керемет таптар, өзгөчө обон. Агай, сиз ушул өзүңүз агроном болсоңуз дагы, окумуштуу болсоңуз дагы ушул ыр дүйнөсүнө чаба куруп келесиз да. Ырларды ырдап, обон жаратып, анан комузду канча жашыңызда үйрөнгөнсүз? Көп болдубу? Комузду 12 жашымда Муса Байетти көрдүм дагы атама айттым. Ата, мен Муса сиз менен тең туш жолдош экен. Мен Муса кемдей ырдасайм дейм.
бирок ал үчүн комузду да Мусакем көп жылдарын комуз менен аткарчу, анан кыяк менен жана алмаламды, саганамды аткарчу. Бир комуз таап келип бербейсизби, үйрөнөйүн десем, атам өзү катуу иш болчу, бирок абдан камкор деген, ачуу сыпат жайылып кеткен, мындай айкөл киши болчу. Анан Тогуз-Торо тараптан, Актардан Тогуз-Торо билип таптı, Тогуз-Торо району. Тогуз-Торо району жагына барып, ошол жактан бир жакшы өрүк комуз алып келдим. Мен ошол жактан болом дагы. Тогуз-Торо районуна мен кийин каттап жүрдүм. Ага кезде биз баягы көпүрө жокто беркебейбиз менен кара көө менен каттап жүрүп, кара көөнүн баягы лашусан ашам деп дарай тыгылып, андан кийин барып, Тогуз-Тородон баягы паром бар белесиз, паромду көрбөй калдым го. Келип көпүрө жок болчу Тогуз-Торо маңдайында. Паром болчу. Паромдун үстүнө жыгач паромдун үстүнө атты коюп, ат менен өтөнөн арка үйскөчүбүз дагы. Казарманга барып, Казармандан Тогуз-Торонун сорун жерлерин эми Тогуз-Торо Кыргызстандын Швейцариясы да. Ушунча кооз, гүлдөрү, талалары, анан жана Көк Ар ашуусун ат менен ашып, мен анти Жалал Абадка чейин барганбыз. Анан ошол жакта жакшы жолдоштор бар экен. Бир эсим бар, Жылтыр Акимбаев деген киши болгон башкаруучу. Ошону таанийт экен. Ошол жактан комуз алып кетти. Бадам Тогуз-Тородон алып келем. Деп анан ким үйрөтөт десек, ошол жерде Мусакемдин окуучусу ошол үгүттөн болгон Жумакадыр Айтбаевдин ырчы болгон, жакшы ырчы болгон, 80 жаш өтүп кетти. Ошол кишини алып келди. Үйрөтөсүң деп туруп, бизди үйгө алып келип, сырттан кулп менен камап койду атам, үйрөттүм деп. Анан 3 күндө мен үйрөндүм, 3 күндө үйрөнүп, ошол Жумакадыр Айтбаев конушууга чейин ыраазымын. Анан ошондон үйрөнүп комуз четкенден баштап, анан агесте мен ушу Атайдын Мусанын, Шекербектин, Арзыкхан деген ырларын аткарып жүрдүм. Анан кийин келгенден анан өзүмдүн ырларымды аткарып калдым. Ошентип мен комузду Мусакем кеткенден 1-2 жылдан эле үйрөнүп, анан комуз чертип калдым да. Жакшы агай. Демек Тогуз-Тородон келген комуздан үйрөнүп. Тогуз-Тородон келген болгондо өрүк комуз деп атам. Өрүк комуз эми комуз арчадан да жашайт, карагайдан да жасайт. Бирок эң жакшы комуз муну Тоголок молда атамды көрүп калдык, мен көрүп калдым. Анан Кара молда аксакалды көрүп калдым. Молда Асан атаны, Ыбырай Тумановду көрүп калдым, ошолор айтчу. Эң жакшы комуз бул өрүктөн чыгат деп өрүктөн чаптырчу да, ошо өрүктөн комуз алып келип, ошо менен комуз менен мен Фрунзеге чейин келип, окууну бүткөндө жалзалымды ошо атам алып келген комуз менен чыгардым да, 1961-жылы. Сонун агай, анан учурда канча оон жараттыңыз, канча чыгармаңыз бар? Эми мен ошо кантсе да 12 оон чыгарып калдым. Андан тышкары башкалардын аткардым. Себеби кечке өзүнкүн аткара берген болбойт да, башкалардын аткарып кыскасы 14-15 РШС'те Кыргыз радиосуна жасылтат, ошондо кээде берип калышат. Анан ошо акыркы жана чыгарган ырларым бири жана мен айтпадым, сен барсың болчу, андан да бири чыгып, анан эми азыр ошол ырларды угуп коюп, бирок дагы эле болсо ошо Кыргызстандын искусствуна күйөмүн да. Эгерде мына биздин атактуу филармониябыз ошондой Мусакемдей бир ырчылар чыкса деп тилейм да, Атайдай ырчы жок болуп атпайбы? Майдаланып кетишти. Анан эң мени кейиткени жанагы Мусакемдин ырлары бул кыргыздын нукур ырлары болчу. Азыр ар кайсы жактан алышып эле кошуп эле бирдемени кошуп, кыргыздын ырларынын өзүнүн негизи кетип баратат да, өзүнүн баягы коңур үнү кетип баратат. Ошон үчүн мен өзүмдүн ырларымда таасир тийип калса экен деп кээ бир жаштарга дайым айтам. Ушундай ырдап көрүшүп келди, бирок негизинен багыт ушу батыш дегендей башка элдердикине араб, түрк музыкаларына окшоп кетип атат да, баягы кыргыздын эч кайтаранбыз алтындай болгон ырлары кичине артта калып атат да. Мына ушуга келгенде эле кайра Муса Бает менен Атайга кайрылыш керек. Ошолорду негизинде ырдашса, анда биздин кыргыздын кымбат ырларынын келечеги кең болот деп ойлойм. Жакшы агай, туура айтасыз. Агай анан негизи баягы жигитке жетим шөнөр аздык кылат деген өтө бир таасирдүү кыргыздын макал лакабы бар да. Анан сизде баягы байкап көрсөм, башкаларда бир эле кесипти аркалап, ошол тармак менен кетет экен да. Анан сиз ырчылык, чыгармачылык, такыр башка, окумуштуулук, баягы илим изилдөө, бул такыр башка да, эки жак. Анан экөөнү баягы айкалыштырыш кандай болуп калат, мындай кыйын эмеспи? Туура ошол мен жана аспирантурага келгенде 58-жылы 20 жашта болуп атпаймынбы? Ошондо атайын илим пост болайын деп келдим. Аспирантурадан илимдин кандидаттарын чыгарат да. Анан баягы келип, азыркы дыйканчылык институтуна кирип калдым. Анан айтышты, кайсы теманы аласың деп атышат. Жетекчим Кличевский деген профессор, өзү украинец, Киевден келген жакшы киши болчу. Доктор өзү айтты, кайсы деп. Мен айттым, мен өзүм нарындык болом. Бизде чөп менен арпадан башка өспөйт, бүт эле мал болот. Анан балким ушу буудайды алып көрбөйм деп атпаймынбы? Агестен нан тартыш болчу нарында. Жок, буудай арпанын баары эбегалы изилдеп бүткөнбүз деп койду.
Анан жүгөрүгө келди. Мына жүгөрү шекеси Хрущев чыгып калып жүгөрү бар болчу. Жүгөрү десем жок, жүгөрү боюнча менде Кузнецов деген иштеп атат деп койду. Анда эмне кылам, чөп таламбы деп кылсам айтты, жок. Бизде кант кысылчасы деген негиз көзүм чүйөрөндү. Ушул боюнча бир дагы кыргыз кандидат чыгарат деп айтты. Өзү мындай өзү абдан улутту сыйлаган киши болчу. Мен ушу карап баратам, бир кыргыздын арасынан бир кант кысылчасы боюнча илим посту чыгарсам деген оюм бар. Ушу кант кысылчасын албайсың деди. Анан биз баягы окуп жүргөндөр көп кант кысылчасы көңүл бурчу эмес. Пакта да эле пактага барып эле пакта терип жүрчүбүз. Анан айттым, мен көп билбейм, аракет кылам, же ушу аракет кыл. Кант кысылчасы сен туңгуч илим пост болосуң, анан ошо боюнча кант кысылчасынын темасын берип, мен ошо кант кысылчасы боюнча айчар илимдердин кандидаты, айчар илимдердин доктору, профессору болуп атпаймынбы? Мына менин бактыма алыскы Нарындын ак талаасынан келсем дагы кант кысылчасы боюнча Кыргыздан чыккан биринчи окумуш болуп калдым, биринчи кандидат болдум, биринчи айчар илимдердин доктору болдум, биринчи анан академия мүчө корреспондент, анан академия болдум улуттук илимдер. Андан кийин Москвада бүткүл Союздук академияны шайлашпады. Азыр болсо азыркы Орусиянын академиясынын мүчөсү кылып шайлашып, ошентип мен илим пост менен кеттим. Эми жана айтып атпайсызбы, бул чыгармачылык иштер бири-биринчи окшош берет экен. Мына илимий иштер менен өнөр да анча-мынча окшош берет экен. Себеби илимий иш жасаш үчүн өзүң өнөрүңдү чыгарышың керек да. Ошон үчүн мен күндүз кечке кант кысылчасын барып, ошону изилдеп, кант өсүп атат, жалбырак кантип атат деп бардым келем да, кечинде келип ырдаймын да. Ошо кызылча менен илим пост болуп жүргөн кезде жалданып чыгып атпайбы. Анан бирок эми бул жерде өзөрлүк бар го, менде өзөрлүк бар болчу. Өзөрлүк бар үчүн мен көп айтып калам, 1964 бизге Хрущев келгенде ошо айтышып калган да, кант кысылчасы боюнча. Хрущев келип 64-жылы бизге келип, анан кийин айтып бер кызылчасы, мен айтып атпайм, Никита Сергеевич, биз кант кысылчасы боюнча Советтер Союзунда биринчи ордо ээлейбиз деп. Сен эмне бакылдайсың? Эмне мактанасың? Деп анан мени кагып атпай. Ошентип анан мен какканда экөөбүз айтышып калып, эми ошондо жүрөк бар экен да. Кантсе да мага жүрөк бай биринчиден тоодан келсе керек, баягы Тянь-Шань тоосунан. Экинчи жүрөк жана Нарын дарыясын кечкенде келсе керек. Ошо Нарын дарыясын кечип баратканда ойлогом, агып эми кеттик деп. Агып эле баратабыз ат менен. Анан чыгып кеткенде ойлогом, бирок бул Нарын дарыясындай күчтүү болуш керек турбайбы, агып туруш керек турбайбы деген сезим менде калганда, ошо жаратылышына таасир окуйт да. Анан ошондон өзөрлүк калып, ошону ойлодум. Эмне үчүн мен тиги эми илим пост болсом, айылчар боюнча болот болгондо, талаачылык боюнча. Агроном деген талаанын кожоюн деген сөздү. Бирок канча дагы ушу таштабайын деп, анан ошондо ырларды чыгарып, анан аткарып, ошо экөөнү айкаштырып кеттим да, ошол жакшы болгон экен деп ойлойм. Бирок бири-бирине жардам кылды. Илимий иштериме жана ырдаганым жардам кылды. Мында шыктандырып, канча да баягы лирика деген күчтүү да, ошонун күчү менен келип келди, илимди алдыга жылып кетти. Анан бирок ошондо ырлар да сонун жаралып тур. Эгерде мен партиялык кызматкер болуп кетпегенде, мен дагы далайларды чыгармак экенмин да. Ошондо тыюу салып коюшту, ырдабайсың деп коюшту. Жакшы агай, сонун. Агай, анан ушул баягы 50 жылдан бери эле негизи эл аралык фестивалдарга, республикалык конкурстарга катышып келесиз да. Ооба. Анан ал жактан дагы баягы жеңишке жетип келесиз дегендей, анан ошол учурда кандай болот эле, бир катышуу, алдын ала даярдыктар болот беле, бир кызыктуу учурларды эстеп кетсеңиз. Эми биринчи меники айтпадымбы, 1956-жылы биз баягы жана биринчи жолу мен комуз чертип, ырдабай Атайдын Машботон ойнош керек да, кол ойноп. Мен чертип элесин, ошону барасыңар деп 5 киши чогултканда ошо биринчи даярдык көрдү. Ошондо бизди Фрунзеде 1 ай даярлашты. Аябай кийим тигип туруп Москвага барасыңар деп. Анан ошондо барып эле ким бизди үйрөтөт, бир барсам эле калкайган эле тиги мурду будённый укуна болгон чоң эле татынакай жаш жигит отурат, комузун карап. Көрсө Шекербек Шеркулов экен, кадимки Шекер. Атайдын окуучусу. Жана Актама көктамакты черткен. Анан жанакы Арзыкандырдагы мукмуштай талант да ошол киши. Ошол киши үйрөтүп, бизди 1 айда үйрөтүп, анан өзү калып калды. Биз барып ошоктон биринчи орунду ээлеп киргенбиз да. Андан кийин көп иштерге болуп жүрдү. Анан мына кийинчерээк уже мындан канча ай болуп кетти. Мына бир 10 жылдан ашып кетти го, 10 жылдан ашып 12 жыл болуп кетти. Ошентип илим пост академик болсом чакырышыптыр. Кош жылдыз деген ушундай берүүнү уюштуруп атабыз. Элдин арасынан мындай жаш келип калса, таланттарды өзгөчө мындай жогорку кызматта иштеп келген кишилерди алып келип, жанына бирден кыздардан кошуп, экиден кош жылдыз кылып ырдаталы деп, мында 10 жылдан өтүп кетти. 15 жыл болгоно калды. Дегелен чакырып,
анан ошого катышып калдым. Ошондо көрдүм баягы ага чейин баягы өз иштер менен жүрүп калган экен. Бул искусствонун татаалдыгын, даярдык кандай болот, артисттер бечара канча күчүн кетирет, канча биз баягы ырдап эле кубана беребиз. Ошо ырдаш үчүн абдан көп. Анан чыккан элдин сүрү кандай деп анан ошондо болбой баягы маркум болуп кетти Гүлзат Батырканова экөөбүз ырдап, ошондо жалындырдап кошулуп ошондо биринчи орун алып кеттик ошол. Ошо 70тен ашып калган кезде. Мен ошондо көрдүм. Сөз бул биз маданият кызматкерлерин сыйлайбыз. Ошентсе да булардын мээнети сахнанын сыртында экен ошондо көрдүм да. Кандай даярдашат, кандай сүйдө, кандай кийиш керек, кандай ырдаш керек деп ошондон аралашып мен ошондо 3 ырдап калдым ошондо. Ошол жалындырдадык, андан тиги ак кептерибизди да андай ырдап ошондо мына бул искусство кызматкеринин эмгегин мен аябай бааладым да. Булар абдан кыйын турбай эмгеги деп ошондо бир жакшы ойлорго келдим да. Жакшы агай. Ал учурда баягы гастроль деген да аябай көп болчу да. Азыр андай деле кыйынчылыктар болбосо керек. Ал учурда баягы. Азыр андай болбой калды. Ошо жанакыл атам ушунчалык тиги эмне үчүн артист болбо деген ушул болуп турду. Ошо кезде айдар барган артисттердин баары эле биздин үйгө келишкен да. Анан ошондо апам да көрүшкөн, кир жуушуп, 6 айдан үйлөрүн көрбөй калышкан ошо кезде. Жанакыл мусалар, атай менен Муса Алтынбек согушка да алып келишкен да. Ошо жерде тиги Жан Корозова деген иши болгон, ошо бизге келипкен, Темиров деген иши болгон, Шералиев, анан ушулар келип ошо кыйналышып, менен кала жок, бирөөнүнө жатышып, ырдашып, анан 6 айлап үйлөрүн көрбөй, балдарын көрбөй калышкан. Ошон үчүн айткан экен да атам, бул кыйналбасын деп. Чын айтканда эми азыр биздин маданият кызматкерлери шарт жакшы түзүлбөдү. Мынакей Садыр Жапаров келгенден бери бул киши колуна албады маданият. Ал булардын айлыгы аябай көбөйдү. Анан жакшы жабдыктарды азыр ушул кезде буларга көңүл буруп, ушул кезде маданият кызматкерлери жакшы деңгээлге жетип калды деп айтсам болот. Бирок мен бир гана каалаганым Кыргыздын кымбат ырларын унутпасын, ошонун негизин, ошонун нугун. Себеби мен көп өлкө менен кырдыдым, кыргыздыкындай обон жок эч жерде. Ал бирок бир жолу мен Түштүк Африкага барып калып, ошону Йоханнесбург дегенге бардым. Анан Сенегал дегенге барып калсам, бир немелер менен жолугуп калдык. Негрлер менен деп коет, Африкасы. Ошолор ар кандай өзүнүн дүңкүлдөп турдашат экен, башкылттан келип сурап калышты. Сен кайдан келдиң? Кыргызстандан десем түшүнүшпөйт. Мурдагы Советтер Союзун түшүнөт. Айтты да, ырдап берсең деп. Анан мен ошол комуз жолу үчүн ырдап берсем, ошону бар тегеректеп алып нотага жазышпады мендилерди. Мына бизде ушундай обон жок дейт. Биз үнүбүздү чыгарабыз дейт бир топ элдер. Бизде обон, сердилдерлерге обон бар экен. Обон чаңкылдап турат. Бизде обон деген жок. Жөнүндө мындай тарсылдатып, күчүлөтүп үчүн туурай беребиз. Мелодия бар экен деп таң калышып ошондо ошентип ыраазы болуп киргем да. Ошондуктан мен азыр тилегеним эле ушу филармония артисттери Кыргыздын кымбат ырларын нугунан чыкпасын. Мусаны, Атайды, комузчулар тиги Карамолдон, Ибрайды унутпасын деп ушунчалык мен ушу күйүп бышып калганым ушунда азыр шарт түзүлүп атат. Жакшы айлыктан көрүп. Эмне үчүн ушул кезде мен түшүнбөйм, эмне үчүн ушул кезде мисалы Атайдын ой булдайыр чыкпайт. Атайдын күйүмчөгү чыкпайт. Мусанын даанышманы чыкпайт. Мисалы Мусакем жаракөр деген ыр болгон, андайлар чыкпай атпайбы мисалы. Ошон үчүн ойлойм да мисалы тиги Шералиевдин Жибек жаш деген ырлары. Мындайлар чыкпай атпайбы? Жогус Эгинчиевдин Алымканы, Айнагүл деген ырлар чыккан. Эми булар бул классика эмес, бул бир тоонун чокусу да. Кыргыздын ырын атын чыккан тоонун чокусу. Мына ушундай ырлар аткарылса азыркы кезде тилейм да. Ошого мен оюмча тилегим ишке ашат деген ойдомун да. туура айтасыз агай. Негизи баягы кыргыздын кыргыз экенин маданиятынан билдейт эмеспиз, айткандай баягы маданият улуттун көзгүсү, жүзү. Ооба, туура айтасыз агай.
Alaydım tanrım gönüp çalcanım jaralsan gerek men сонун бир мааниси бар да ырларда терең. Мааниси бар сөз. Ооба. Эми мындай да бул өзү дагы азыркы жаштардын кемчилиги ырдын сөзүнө маани беришпейт. Өздөрү чыгарып ырдайт. Onu balkim bir Arap'ta olup kulağı. Adan keyin ageste biz ırdaganda, o şekilde biz üylengemiz. Sözsüz, o menen söz ayıkarış gerek dep çıkarız. Misal, ır lirika yönde olsa, sen traktör söndüre albaysın da. Oşonda ele gepti. Misal bir ata mekeninde olsa, sen janakın jaldarında atkalbaysın da. Biz sözün tandap durup, söz elge jaksın, söz profesyonaldı olsun, mындай кесипкөй. Akındардың sözü olsa biz tanda olsun. Mına ошол ал икемдин жанакы да айтты жалдарын чыгарганда. Мен адайын добону чыгардым. Bir сөздү айтып койсом болот, мен анчам жыр жасайм. Жага барган жок. Мен ойлойм бир жакшылык табайын деп. Китепкана барып, бийден алып айыпталсам таппайм. Айдылда сорно коюп деген болгон. Ал жок. Анан Жали Садыковтар чыгып калган. Көп эле акындар. Анан кокусунун ал экенден тиги мен прозасын окуп жүргөм, ырлары бар экен, карасам эле Насбүй деген сондуруп турат, ошо жалдардын сөзү азыркы. Тим эле сонун сөздөр. Анан кийин бирок ырдасам Насбүй деген келбей койду. Кайрылган жерде илгери кыргыздар секетин, алтынын, күмүшүн да ачпайсың. Анан жаз күндүзүм келбейди, ошону жалжан деген сөз мен өзүм таап атпайм. Жалжан болуп калды. Ошол жалжан бир чыгарган ырыма мен кыргыздын атактуу акыны Алы Токонбай Балканын сөзүн алгам да. Анан кийин мен бир жолу жана Дердиши бульварынан келесем отурган экен ал экен. Мени көрүп алып кучактап, айланып кетейин сону чыгарыптсың. Ушул ырды эми сен ал. Мен муну жалжан деп чыгарган эмесмин, Насбүй болчу. Насбүй деген бир жаш кезинде жакшы көргөн бир келин бар болчу деп күлүп койду. Анан кийин эми сен ал деп мен айтып ала албайм. Сөзү сиздики болот деп ошентип мына ушинтип тандачыбыз. Азыр кыргыздын обондоруна чыгарганда ырлардын сөздөрүн тандабай эле geçip koyup bunday bir betin öpsem bir betin kılat ушундайдыр болобу. Отом жанакы жалжарында ачылган аппак гүл көрсөм окшотуп коюм өзүңө. Жанымдын жарты сенде жалжарын көрүнгүң келет көзүңө деп. Ушинтип ырдаш керек да. Ошондон азыркы ырлардын кээде обондор чыкса да сөздөрү мааниси жок. Ошондон сөз ырдаганда мына бул ыр менен сөздүн айкалышы болмоюнча элдин жүрөгүнө жетпейт. Туура агай. Адан Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты болуп шайлангансыз. Анан мага кызык болуп жатат. Ал учурда кандай талаптар менен өткөнсүз, кантип тандалып калгансыз? Мен биринчи жолу Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин депутаты болуп, туура айтасың, 30-тан 31 жашка караганда болдум. Ал кезде мен чарбанын жетекчиси болчумун. Бирок илимий тажрыйба станция деген бар Сокулукта. Чарбанын жетекчиси, совхоз директору дегенде. Анан ошонун ишим жакшы болуп калды. Анан эми бул жерде мен айта кетпесем болбойт, жана Чыңгыз Айтматов менин абдан өмүрүмдө чоң таасир калтырган Чыңгыз Айтматов болду. Андан кийин мен аспирантураны бүтпөймбү. 61-жылы бүтүп, 62-жылы Айчалымдын кандидаты болдум. Анан мени шак эле ошол институттун директорунун орун басары болуп шайлап коюшту. Демек кыргыз жок деп, тил орустар болчу. Анан 61-жылы
Исхак Разаков кызматтан кетип, Кыргызстан Компартия биринчи секретары Турдаков Усубалов келип атпайбы, 61-жылы. Мен Исхак Разаковду көрүп калдым, 2 жыл сөздүк мукуш киши болчу. Анан Турдаков Усубалов келип калды. Эми ал кезде СКнын биринчи секретарын көрүүдөн кыйын да. Анан ошо 62-жылы биз дыйканчылык институту тажрыйба чарбасы ошо семинар өткөрүп калдык. Талашчылык боюнча. Анан ошону өткөрүп калсак эле бүт чүйөрөнүн башкалардан келип эле ошо биздин талаага Турдаков Усубалов келип калып атпайбы? СКнын биринчи секретары 1962-жылы. Мен 26 жаштамын. Анан ошондо мен директорум, жана Килчевский деген. Абдан сүйлөгөн киши болчу. Мен айттым, мен бул сенин алдында сүйлөй албайм. Эне мындай чоңдор болсо. Сиз жакшысыз. Жүрөгүңүз абдан. Сиз айтып бериңиз деп мен айтам, кантип айтам, Афанасьевич. Өзүңүз айтып бериңиз, сиз профессор болсоңуз, мен жок айтып бериш, мен сизден суранам деп. Анан Кудайдын буйругу болуп, ошондо Усубалов келген семинарда талаадагы жүгөрүнү, чөптөрдү, буудайды мен айтып берип атпаймынбы? Анан ошондо Усубалов көңүл буруп калыптыр да мага. Жап-жаш 26 жашта чакылдап эле орусча айтып атсам бардым. Анан ошондо Кант райком биринчи секретары Иманов деген киши болгон, Капара Иманов деген, социалист еңбек баатыр болчу, кант саясаты боюнча. Ошол айтып берип атпайбы? А киши Турдаков Усубаловдон улуу болчу, согушка чыккан. Ошо экөө жарашып туруп калыптыр. Анан Турдаков Усубалов айтты, Капар сен билесиңби, кайда мен көрбөгөн жигит экенин, мен айттым, биз ушу кыдырып жүрөтчү үйдү. Жаш окумуш деп таанышсын деп. Жакшы экен деп, блокнотто жазып алгандай болду, мага айтып атпайбы кийин. Көрөсүң, ушунун таасири тиет деп. Анан таасири тийип атпайбы? Мен ошол 63-жылы 1 жылдан келди. Ошол жана станцияны директор кылган, ошол СКнын чечими боюнча болуп турду. Анан макул деп жүрө бердим. Анан жүрүп отуруп жакшы иштедим. Анан эле 67-жылы мен жана 31-ге караганда эле мен райкомго чакырат. Жогору жактан тизме келди, кимдер деп. А кезде ушундай 3 жери депутат болчу. Ар бир округга бирден гана киши талапкер болчу, бирден гана киши. Аны көрсөткөн СК болчу, партия көрсөтчү да тандап туруп, бирок көпчүлүгү туура эле болчу. Ошо бир округга бирден киши болуп өткөчүбүз да, бирок ошону тандаганда көп сыноодон өтчүбүз да. Кандай? Ошондо Турдаков Усубалов мен көрүп калган таасири менен жаштардан да керек да, жаштардан илим посттордон керек болуп калыптыр, интеллигенциядан. Ошону эстеген айтты, байганда бир бизге айтты эле, бир жаш жигит айтты, ошону карап көрөлү деп. Анан райкомго чакырып айтты, ушундай жогору жактан келген тизменин арасында сен да болуп калдысың. Сени депутатка көрсөтөбүз деп. Мен таң калдым, жок, мен депутат көргөн эмесмин деп. Ошентип 31ге караган жашым 1967-жылы депутат болдум, жоксуң, жап-жаш. Эң жаш депутат мен болдум. Андан кийин мени ал жерден Айчара министрдин биринчи орун басары алып кетти, ошондо Турдаков Усубалов жасаптыр. Андан кийин партиянын сокулган райком СКсы болбойт. Бүт эле Турдаков Усубалов мени баласындай өстүрүп, мындай тарбиялап, чоңойтуп жүрүп отурду да. Анан ошондон баштап мен 33 жыл катары менен Жогорку Совет депутаты болдум. 33 жыл. 1963-жылы шайланып, 2000-жылга чейин. Совет орунда мен 24 жыл депутат болуптурмун. Андан кийин эркиндикти алганда 10 жолу легендарлы парламент депутаты болуп, андан кийин эл өкүлдөр жыйыны болуп өтүп. Мен эки замантен көрүп атпайм да. Ошон мурункуда мен айттым, партиядан бир кишиден өтчүбүз. Ал эми 90-жылы баягы легендарлы парламент бизди 5-6-10 кишиден тандап калды эл. Ошондо да мен ушу сокуктуклар ушулар мен сокукту иштебесем да мен тандап депутат кылып, мен 90-жылы легендарлы парламент депутаты болуп, ошондо биз жаңы Кыргызстандын укуктук негизин пайдаланып түсүп, туңгуч конституцияны кабыл алып бердик, сууну кабыл алып бердик, акчаны кабыл алып бердик, биринчи конституцияны жасап, ошентип биз тарыхта легендарный парламент болуп калдык. Ошентип мен 1990-жылы анда мен уже 54 жашка келип калгам. Жаңы замандын кара депутаты болуп 10 жыл. Ошо баш аягы 33 жыл мен жогорку кеңештин депутаты болуп элге иштеп бердим да. Демек агай 33 жыл баягы кыргыз элине иштеп берипсиз да. Андан тышкары ушул убакка чейин эле негизи эле баягы салымыңызды кошуп келип атпайсызбы агай? Кудай кааласа, ошол биз легендарный парламентте бүт байгыл жаңы мамлекет эгемендүүлүктүн түздүк, андан кийин эл өкүлдөр жыйналып. Анан эми ошо кезде айта кетпесе болбойт. Мукмуштаг иштермен мен иштеп калдык ошо кезде депутат болгон менекей 90 легендарный парламентте Турдаков Усубалов менен чогуу отурдум. Чыңгыз Айтматов, Абсамат Масалиев, эми баягы биздин укмуштагы жазуучуларыбыз Төлөгөн Касымбеков, Камбарал Боголов деген болгон, Төлөмүн Шокеев, Болот Шамшиевдер мисалы, Корчубай Акназаров деген райком секретары баатыр болгон, эстебес Турсуналиев ошондо шайланып калган.
ушулар ушундай бир элибиздин каймактары менен чогуу отуруп калып ошондо биз легендар парламент элге иштеп бердик да. Ошол кезде Кыргызстанды биз башкарып турук да. Себеби партия жоюлуп кетти. Президентибиз деген жок болчу Акаев. Анан биз башкарып ошондо өлкөнү 6 жыл бараткан соң Акаев келип биринчи президент болуп калды. Ошого келгенде мен анча эмгек кылдык го деп ойлойм да. Мен айтканда болбойт, эл өзү баасын берет деген ойдомун да. Жакшы агай, баягы сиз менен маектешип жатып, чындыгында убакыттын кантип өткөнүн билбей калдык. Сизден үйрөнө турган, уга турган, биле турган нерселер өтө көп деп айтам. Сиз бүгүн баягы четин гана айтып бердиңиз, бирок өтө көп сизден үйрөнө турган нерселер. Мында мен айтып коя турган, мына ушул кезде 90 кезде карасам да, мен ушу өлкөнүн өмүрү менен жашайм да. Мен өзүм үйүмө отуруп алып эле чай ичип отуруп берсем болбойт да. Бирок эч нерседен калбай, ошо өлкөдө болгон окуялардын баарын өзүм пикирлеримди айтып, сунушумду айтып атам. Кыскасы, анан азыр Илимдер академия атаганында катышып атам. Ушул кезде дагы дайыма чыгармачылык акыбалда жүрөм да. Ошо мен кубанам да. Көпчүлүк кишилер 70 дегенде жатып чыкпай калышат да. Бирок ушул убакка чейин анан эң менин кубанганым ушу эл коом ошого муктаж экен да. Мен өзүм барып жүрүнгөн жокмун. Эл өзү сурайт. Айчар боюнча айтып койсоңуз, мына саясат боюнча айтып койсоңуз, мындай өзү сурайт. Мен эч убакта жүрүп келген киши эмесмин. Мага Кудай эмгегин баалады, өзү эле берип келди, өзү эле берип атты баардыгын. Мисалы Илердин орденин сыйландым, Эмгек кызыл орденин сыйландым, 2 жолу Октябрь революциясын сыйландым, Манас орденин сыйландым. Жакында эле президентибиз Садыр Жапаровдун Кара Кыргыз автономдук облусунун 100 жылдарында 100 кишини тандашып Кыргызстан боюнча атайын чоң сыйлык менен сыйлады. Ошого мени киргизип коюшту, жакында эле барып ынтымак орденин алып келдим. Ушунун баардыгы мен баягы дагы жашоого умтултат дагы. Анан тилегеним эле ушу, элим аман болсо, элим жакшы жашаса, жаштар жакшы болуп, эл уят кылбаса, анан Кыргызстан алдыңкы өлкөгө чыкса деген ой тилек менен дагы эле жашап аракет кылып келе жаткандай келбесин да. Агай, чындыгында сиздин ошо өмүр баяныңызды карап жатканда сыйлыктарыңыз да аябай көп экен. Бүт баарын карап, албетте бунун баары сиздин эмгегиңизден үзүрү десем болот. Анан ар дайым ушул бүгүнкү күнгө чейин дагы жаныңыз тынбай элим үчүн, жерим үчүн деп өзүңүздүн баягы ак тилектериңиз менен кызматыңызды кылып келе жатасыз. Өзгөчө айыл чарба тармагында иштериңизди билебиз. Айыл чарба тармагында мына былтыр жанагы колхозда бөлүнүп кетип, майданып кеткенде мени чакырып жаңы билип айтты, эмне кылабыз деп. Мен айттым, мына көптөн айтып келатам. Эми кайра колхоз түзө албайбыз. Бирок ирилештириш керек чараларды. Өзүнүн жеке менчигин сактатып коюп, мисалы үй бүлөлөр болобу, достор менен биригип, чогуу иштебейинче 1,5-2 гектар майдан эске чыкпайт десек, ошону эске алышып, Садыр Жапаров атайын указ чыгарып былтыр. Азыр мына бизде мурун 500 эле колхоз болчу болгон. Азыр 500 000 майда чарба. Ушуларды бириктирип кооператив иштери жүрүп атат деп шогонуп атам да. Эл өзүнүн менчигин сактап калат, чогуу иштесе, түшүмдүүлүк 2 эсе көбөйөт. Чыгым 5 эсе азайат, кыскасы баары жакшы болот деп мына ушундан менин акылымды алган абдан сүйлүп калдым. Ушинтип эле мына күнүгө эле кандай окуя болбосун, ошону мында элиме бир канча болсо акылым менен, эсим менен ушул бүгүнкү деле силерге келген максат ушул, балким жаштар балким үйлөнүп калса. Мына бул азыр мынакей уңгу жол деп атабыз, улуттук идеология деп атабыз. Улуттук идеологиянын жоктугу эмнеден? Мына биздин жаштар өзүнүн тарыхын билбей калып атат. Манас атабыз анча андан кийинки биз өңдөгөн адамдардын эмгегин билбей калып атышпайбы? Мына ушул кезде мен айтып жүрдүм Сокто күндө. 2 жолку батыр Зууракан Кайназаров менен чогуу жүрдүм, ошо үчүн колдоп. Керимбек Шопокулов, ушулар унутуп баратпайбы? Андан кийин биз унутуп баратабыз. Эгерде жаштар өзүнүн ата-энесин кылган эмгегин, элге жасаган иштерин, болгондо улуу иштерин алып ошондон өрүнө калбаса, алар кайда барышат келечекте? Батыштык идеология кирип кетти. Ошондой болот да. Ошондуктан биз идеология дегенде өзүбүздүн баатырларыбыз, өзүбүздүн элибизди, ошол Оразаковдорду, ошол эле Усубалиевтерди, ошол жанакы каармандарды алып чыгып, ушуларды үйрөтүп окутушубуз керек. Негизи Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын элинин чыгаан уулдарын, кыздарын үйрөтүп айтсак, мына ошондо биздин жаштар таттакка болуп чыгат да, Кыргыз элин эч убакта уят кылбайт. Бул жашка келгенимден үчүн Кудайга ыраазымын, анан элиме ыраазымын да. Мына өзүмдүн жанакы айткан сыйлоолорум, жанакы депутат болгон ушун баары эл шайлады да. Биз ошол кезде бизди партия көрсөткөн менен элдин арасына барчубуз да. Анан биз депутат болгондо кезде эл үчүн иштеп берчүбүз да. Мына кийинде легенда парламентте эл үчүн иштеп бердик. Ошо элдин батасы да тийди окшойт да, баягы бата менен жүргөттү. Анан эми элиме каалаганым, мына азыркы учурда биздин ишибиз оңолуп турган учурда мен айтып коеюнчу, ушуну канча да мына ушул мен көп жылдардан көрүп жүрбөймүн, мына 33 жыл болду. Мына бир эле айтайынчы.
мына 2020 жылы Садыр Жапаров президент болуп келгенге чейин биздин мамлекеттик бюджетибиз болгону 250 миллиард сом болгон. 4 жылдан кийин былтыр 700 миллиард сомго жетти. 3,5 есе көбөйдү биздин мамлекет. Ошончо курулса жүрүп атат. Улуттук кирешебиз бурун 700 миллиард сом болсо азыр 1,5 триллион сом болду. Азыр жаңы иштер башталып атат. Ошону ойлогонум ушулда. Биздин бийлик эч жанын аябай эл үчүн иштеп берсе, эл бийликтин баягы саясатын жүргүзүп, ырыс алды ынтымак деп, мындай чогуу иштеп, чогуу аракет кылып, баягындай эле кайра төңкөрүш кылалычы кайра, дагы бийликти алмастырып токтотуп, тынчыраак бир 5 жыл иштейинчи. Менин оюмча Кыргызстан алдыга чыгып кетет. Ошол кезде Кыргызстан жөнүндө эл аралык уюмдардын ойлору абдан жакшы болуп турат. Ошон үчүн мен биринчи кезек ушу элибиз аман болсун. Элибиздин арасында биз аман бололу. Агай, сизге дагы чын ден соолук каалайбыз. Албан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Атайын убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ийгилик сизге. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, чай үстүндө сырдашуу берүүбүздүн бүгүнкү коногу легендарлуу парламенттин депутаты, профессор, коомдук ишмер, академик, ырчы, обончу Жамин Акималиев агайыбыз болду. Бүгүнкү берүүбүз өтө бир өзгөчө кызыктуу болду демекчимин. Андыктан биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга дагы катталып кетиңиздер. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.